Bismillahirrahmanirrahim. Innelhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi taala ve barakatuhu. Allah Taalaga şükürçülük bolsun. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat jana salamlar bolsun. Orozo kebirimizge ma'lum. Bayağı murda orozo bilesizler, mümkünçülüğü jetkeni karmagысы kelbegen fidyasını berip koyup mындай эле karmagan başında. Anan keyin ekinci ayat düşkön anan. Ekinci ayat düşkөндө her bir Allah Taala iman keltirgen, anan aydı gördü, büttü. Orozo karmaş gerek degen buyruk düşkön. Andan kийинки etap kokус kim Şamdayın oz açtı da. Anan oz açkandan keyin kokус uktap kala turgan bolsa, büttü al kayra başынан ertemenen turup alıp sağırlık içmeyi jok bolgon. Uktabaş gerek bolчу. Şunçalık oor bolgon. Bir sahaba uktap kalıp anan oşo menen ertesi çıdaş kerekti kечке. 2 gün açka kalıp kalатын da жылында. Монтип шалдырап турганын пайгамбарыбыз көрүп, эмне болду? Ушинтип кечинде эле болуп калдым эле. Уктап калдым эле, анан кайра туруп оозду жапкан болбойт да саарлык кылганга. Ошо менен калып калдым десе, ушул окуя Азирет Умар радыйаллаху да кайталанат. Ошондон Алла Тааладан эмне болгон? Вахий түшкөн, кабар түшкөн, буйрук түшкөн. Демек, хадис менен келип атпайбы? Кимде ким саарлык кылса анда береке бар деп. Кебири мен чыдай берем деп атайын саарлык кылбай коет. Бул пайгамбар хадисине терс иш кылбай эле коюш керек негизи. Кичинекей бир тиштем нан болсо дагы, биртке тамак болсо да кичине сүннөттү аткарып коюш керек. Себеби дегенде ашказан ойгонуп да калат экен бир чети, эс алып да калат экен. Саарлыкта береке бар да, демек аткарыш керек аны. Ден соолукка да пайдалуу, негизи эң негизи ибадат, экинчи ошол ден соолукка да пайдалуу болот экен. Ошентип пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга эмне болду? Жеңилдик берилди, тагыраак айтканда бизге. Кечинде футандан кийин тарауи намаздан уктап калсаңыз деле, эрте менен саарлыкка турсаңыз, убакыт келген болсо эмне кыласыз? Оз жапканга чейин убакыт бар болсо, кадимкидей тамактанып, оз жаба турган болуп өкүм түштү андан кийин. Ошентип кыскартып айтканда, эң негизгиси багымдатын убагы киргенге чейин беймарал тамактана турган кененчилик алдык. Андан кийин дагы жеңилдик. Уктап кала турган болсок, ойгонсоңуз жап-жарык болуп калган. Багымдат убага кирип калган. Эмне кыласыз? Орозо кармайсыз, кармабайсызбы? Эчтеке жебесеңиз, ичпесеңиз, дароо ошондон ары ниет кылып туруп кете бересиз. Же болбосо сиз хирург, врачсыз, дарыгерсиз, мисалы айталы. Анын бетин ары кылсын, бирок жашоо деген ушундай экен. Түнү менен бир адамдарды операция кылдыңыз, башка кылдыңыз, дарыладыңыз, мисалы. Анан багымдат убагына чейин жарым саат, 1 саат калганда дарылап бүтүрдүңүз, же андан башка бир оор иштерди жасадыңыз. Анан келип туруп, бир пас 5 мүнөт уктап алайынчы деп көздү илдиңиз да уктадыңыз. Көздү ачсаңыз саат 10 болуп калган, 11 болуп калган. Эмне кыласыз? Ошондон ары эчтеке ичпесеңиз, жебесеңиз, ниет кылып орозону кармап кете бересиз. Ушунчалык жеңилдик болду мындай жатканда. Жеңилдик азыр. Анын үстүнө ата-бабаларыбызга да чоң рахмат. 4 мезгили бар. Жерди Кудайдын буйругу менен тандап алгандыгы үчүн. Бир учурда эле Төө Ашуу жана Аксай, Сусамыр деген жайлоого жайдын күнү барсаңыз, ушунчалык ызгаар суук болот. Курткачан бар болсо түшүп каласыз. Өйдө чыксаңыз салкын, жайында бул жерде ысык. Айтор бир мезгилде дагы 4 мезгилди, 3 мезгилди көрүп калган, көрүп койсо боло турган жерде жашагандыгыбыз үчүн күнү түнү ата-бабаларыбызга да дуа кылсак аздык кылат, дуа кылганга милдеттүүбүз. Анткени Роббана гфир лана ва ли валидайя, о жараткан Алла менин жана ата-энемдин күнөөсүн кечир деп. Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Ата-энеңерге дайыма дуа кылгыла деп. Өтүп кеткенден. Дуабыз сөзсүз түрдө пайдасы тиет. Дуанын эң башаты кайсы? Албетте бул Куран-ы Карим. Алиф лам мим жөн эле 3 таң болуп калбайт. Алифине өзүнчө 10 сооп, ламине өзүнчө 10 сооп, мимине өзүнчө 10 сооп.
ушуларды соо эмне кыла беришибиз керек? Арнайы беришибиз керек. Хадис боюнча астына ат салдырбаган Ахмад ибн Хамбал 4 мазхабтын бирөөсү. Хамбали мазхабы деп коебуз го. Ахмад ибн Хамбал ушу киши дагы эмне кылган? Албетте ясилу илейхим, аларга соо жетет деп басым менен айткан. Жок, жетпейт дегендер болсо, Ахмад ибн Хамбал жаңылыптыр дегенге тете болот. Мынакей далилдер толтура башка дагы. Пайгамбар өзүнүн ачык хадистери бар. Ата-энемдин атынан нафил ороза кармап койсом болобу, митип койсом болобу дегенде, ата-энең мойнунда карыз кетсе, төлөнбөй калган болсо, ошону сен аткарып койсоң жоюлабы, жоюлбайбы дейт го. Албетте жоюлат. Ошол сыяктуу аткарып кое бер деп пайгамбарыбыз ишарат менен сүйүнчүлөп айткан. Ошондуктан 2 рекет нафил намаз окуп, соону арнап койсок болот. Эмне болбосун? Болот. Нур үстүнө нур болот. Ас-сиям вал Курану яшфаани лил абди. Орозо жана Кур'ани Карим кыямат күнү пендени шапаат кылат. Якулу сиям, орозо митип айтат. Ай Робби, о жараткан Аллах. Инни манаатуху ат-таама ваш-шахавати бин-нахари. Эртеден кечке, күндүзү бул орозо кармаган пендеңди мен жеп ичүүдөн жана шахваттан, көңүл каалай турган нерсесинен. Мындай жана улуу сөздөр уят жок дейт ба. Аялы менен күйөөсү, күйөөсү менен аялынын ортосунун мамилеси эмне кылды? Мен токтото турдум дейт. Таптакыр токтотуп койгон жок, токтото турду. Кеч киргенге чейин да. Таң арткандан кеч киргенге чейин токтото турдум. Дагы фашаффини фихи. Ошондуктан мага шапаат кылганга мүмкүнчүлүк бер деп орозо өзү кайрылат. Ва якулул Курану, жана ошондой эле Курандагы айтат. Манаатуху ан-наума бил-лайли. Түнү менен уктаганда мен тыйдым муну. Эми бир жылда бир келген Рамазан айында хатым кылып калалы деп жанталашып атпайбызбы азыр? Мен түнү менен түн ширин уйкуларын тыйдым. Фашаффини фихи фаяшфаани. Ошондуктан мага шапаат кылганга уруксат берчи жараткан Алла деп, о жараткан Алла деп орозо жана Кур'ани Карим суранат. Кимден? Жараткан Алла Тааладан. Анан Алла Таала экөөнө тең уруксат берет, экөө тең шапаат кылат деп. Мына пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын сахих хадистеринен. Кээ карабайсызбы, Кур'ани Карим мындай деген аяттар бар. Ва Кур'анал фажри. Инна Кур'анал фажри кана машхуда. Өзгөчө мына таңкы намаздарда узун окуйт го, кээ бир мечиттерде байкасаңыздар, багамдат учурунда. Ошол атайын кээ бир хатымга чейин баргандар бар экен. Атайын бир айга болжолдойт, кенен окуп салат. Ан үчүн жамаат даяр болуш керек. Эгер жамаат даяр болбогон мечит болсо, анда этиятташ керек. Анда экинчи бир хадиске терс келип калат. Себеби дегенде, бир адам сахабалардын арасында бир сахаба бөлүнүп барып тетинде отуруп алат. Анан пайгамбар кирип келип айтат: "Эй, эмне бол жамаатка кошулбай өзүнчө окуп атасың? Отуруп алдың" десе, "Карабайсың мунун" дейт. Аябай узун окуп атат. Узун окуйт экен. Мен бутум талып кетти дейт. Дегенде анан пайгамбарыбыз тиги намазга имамдыкка чыккан сахабасын намаз окуп бүткөндөн кийин анан чакырып айтат: "Мынча эмне узун окуйсуң? Кыска эле окубайсыңбы? Алсыздардын намазын оку" дейт. Эң алсыз адам канча чыдап тура алат? Бир адам бар жөтөлөт. Бир адам бар заарасы токтобойт, тез дарат алып туруш керек. Бир адам бар денесине мууну калчылдап кетет, көп чыдай албайт. Бирок жамаат болгон ыхласы күчтүү. Алла разы болсун. Эптеп ушу намазга жарай турган даратын алат, келет. Анан белгилүү учурда айтылган убакта намаз окуп чыгып кетиш керек ал. Бүт ошого расчет алат. Ошондуктан мына жерге намаз ар кайсы мечитте бекитилген убакыттар бар. Эми Кудайга шүгүр, заман өнүгүп калбады, тетин сааттарга белгилеп коет. Айтылган саат учурдан кечиктирбей дароо намаз окуш керек. Эмне үчүн? Жамаат ошого калыптанып калган. Дагы намаз окуп бүтүп эле ал кетиш керек. Дагы бир иштерин пландап алат кээ бир адамдар. Ошого пайгамбар Мухаммад алейхиссалам не дейт? Десе айтат: "Алсыздын намазын окубайсыңбы" дейт. "Сенин аркаңда карыялар бар" дейт. Ооруп калган кишилер бар.
Анан үчүнчүсүндө зарыл иши барлар бар дейт. Биз эгерде көр такыбалык калдыра турган болсок, намаздан да зарыл иш барбы дей беришибиз мүмкүн экен да. Андай болбойт. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ачык хадисте айтып атат. Анын зарыл иштери бар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан намазды жеңил окуу. Эгерде өзүң жалгыз окусаң дейт, каалаганыңды окуй бер дептир да. Маса Куранды хатым кылып салсын. Имам Азам рахматулла алейх дейбол. Имам Азам рахматулла алейх билесиздер, күндүзү Фатхул Кадир деген китепте келет. Күндүзү бир хатым кылган, таң аткандан кечкиргенге чейин бир хатым. Кечинде түнү менен дагы бир хатым кылган. Анан тарави намазына бир парадан окуп отуруп, бир ай ичи дагы хатым кылган. Bir айдын içinde 61 жолу хатым кылган дейт. Ана ошондо имам менен баткен туугандар айтат, кантип шөйлөшөсүң? Шөйлөшөсүң дегенде баарыласалан тең келесиң деген сөз да. Не өзүң көтөрөсүң деген сөз. Ким бар азыр? Элестетиңиз, күндүзү бир жолу хатым. Башынан аягына чейин. Кайра кечинде түнү менен дагы бир жолу хатым. Кайра эл менен күнүнө өтүлүп атпайбы? Зикра каракебизге Алла разы болсун. Окуп атпайбы? Ошол тарави намаз менен күнүнө бир парадан окуп отуруп, бир айдын ичинде дагы бир хатым окуп койчу экен. Ошентип жыйынтыктаганда Рамазан айы бою канча экен? 61 жолу хатым окуптур. Мына ошондой улуу имамдын биз жолундабыз. Кайсы мазхабтасың десе, Ханафи мазхабында деп атпайбызбы? Арабчанын алифин чечмелегенди билбегендерге мазхаб кармоо важип. Анткени хадисти биз түздөн түз түшүнүп алып кете албайбыз туугандар. Чаташып калабыз. Хадиске амал кылыш үчүн эмне себептен түштү, кайсыл окуяга таандык, кайсыл хадистен кийин кайсыл хадис түштү, кайсы хижри жылдары түштү дегендерди баарын ирети менен жатка чотка айтып бере алсак, андан кийин кайсыл аятка тиешелүү түшкөн бул хадистер, ошолордун баарын жатка билсеңиз, амал кыла бериңиз анда өзүңүз. Рас антип Куранды жатка билбесек, кайсыл аяттан кайсыл аят түштү, кайсыл аяттын себептери, окуяларын, өкүмдөрүн, бул фарзбы, важиппи, же сүннөткө, же жөн эле окуя катары айтылып калганбы, андан кийин ошол аятка тиешелүү канча хадис түшкөн, аларынан бери, санаттарынан бери, сахихпи, заифпи, бунун бардыгын кырааты менен, ирети менен так байланыштыра чечмелей айтсак, анан кийин жылат экенбиз. Ошондуктан биздин ата-бабаларыбыз, мындай жана улуу устаттарыбыз карапайым элди ушунчалык ынтымагын бекем кармаган, талак берүү деген түшүнүктү да алып салган. Туурабы? Сайыз убагында баланча Эшмат жаса Балтабай, Тешабай аялына 3 талак берип коюптур деген угулган эмес да сайыз убагында. Же биздин ата динди билген эмес деп айтабызбы? Жок, билген. Атайын 3 талак деген түшүнүктү берген эмес. Ал жөнүндө оюна да келтирген эмес. Ажырасса дагы эмне кылган? Бир койду союп, же козусун союп, эмнесин союп, экөөнүн жашоосу болбой калды эме. Биз бала кезде көрүп калдык ушуну сайыз убагында. Баланча экөө болбой калыптыр деп, эми биздин кызыбызга силер батаңарды бергиле. Бул да өзүнүн бактысын тапсын. Же силер биздин балабызга бергиле, силердин кызыңарга биздин балабыз тең болбой койду. Асырай албай койду. Карагала кебетесин. Андан көрө кызыңар жаш кезинде өз бактысын таап алсын деп, баталарын берип, жолун бош койдум деп анда дагы кыргызчалап айтып эле. Анткени жолун бош койдум дегенде ниетке жараша проблемаларга эч кандай уруксат жок эле, менден уруксат бердим, айлана чөйрөдө иштерди кыла берсин, бирок талак берүү ниетинде айтпайм мен муну деп койсо талак түшпөй калат. Көрбөйсүздөр, ушунчалык ажырашпай ынтымак жашаганга биздин ата-бабалар сонун система менен келгенбиз. Эми бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Шарияттын шыгысын чечмелегенди билбейбиз, бир 3 талак дегенди билип алганбыз. 3 талакты шалак этип айтат. Айтып алып туруп анан кайра келет. Молдоке, бия чатак болду. Эмне болду? Талак берип алдым.
Эми жолу бар кандай? Жолу кандай болот? Жолу ажырашкан болосуң. 3 талак берген адам кайра жарашпайм деп берет муну. Мүмкүн эмес. Бүттү, мен жашабайм эми деп бериш керек. Ошону муну бидай талак деп коет, жаман талак. 3 талакты дароо токтосуз айтып салган. Bir talak berip koy. Takır bolbay atsa, mümkün bolbay atsa da mı? Balkim al oylonot. Balkim erkek öz oylonot. Oylonуп бар, анан кайра эмне болот? Öz калыптарына келет. Өзгөчө жаңы турмушка чыккан кыз келиндер ушундай болот экен. Биринчи жолу. Кош бойлуу болгон кезде өзүнөн өзү тополоң кылгысы келип, өзүнөн өзү кыжалат болуп, ыйлайт, күйөөсүн көргөндө, жалаңкычты көргөндөй болуп, sen maga talak ber, seni göreyim деген gözüm yok. Soranam maga talak berçi, men türmögө түшкөндө болот эме, türmögө деп мынтипчи. Ошондо эркек туура түшүнүп коюш керек экен. Болду, аман эсен төрөп ал, Кудай буйруса анан нар жагын чечебиз. Не кылайын, кетип калайынбы, же бир жака чыгып кетейинби, же асманга чыгып кетейинби, же жердин алдына кирип кетейин, айтканыңды жасайынчы деп күлдүрүп, тамашалап, эркелетип коюш керек экен да эркек. Анан ызырынып эле, sen менин ыраазылыгымды тапмайынча сен бейишке кирбейсиң. Ушуну үйрөнүп алыптыр кейбир эркектер. Сиз мойнуңуздагы аманат, аялыңызды, аманатыңызга кыянат кылбасаңыз, анан сиз бейиштин иншалла сиз аркылуу болушу мүмкүн. Эгер сиз аманатка кыянат кылбасаңыз, аял киши да биздин колубуздагы эмне? Аманат. Бирөө берди кызын сизге. Мына даана эркек менин кызымды бактылуу кылат Кудай буйруса деп ишенди. Hazreti Umar radıyallahu anhu aytқан, тақуалық жашыруун болгону кандай жакшы деген да. Тақуа экенин сыртына көргөзүп баштайт го. Тақуа инсан экенин күнү түнү тим эле 24 саат пайгамбардын сүннөтү менен мен жүрбөгөн, мен эле жүрсөм керек дегендей бир образ менен жашап атканын көргөзгүсү келе берген инсандар болуп калат экен да. Бул Hazreti Umar radıyallahu anh убагында да болуптур. Ошондон ачууланып айткан экен да. Тақуалык иш жакта болгон жакшы дептир да. Билдирбе дептир тақуа экенин. Тим эле тақуа болуп, машалла, бисмилла, бисмилла деп жеңиздер депчи. Как будто ал бисмилла деп жейт да, биз бисмилла деп жебейбиз. Ушундай эле бар, байкайсыздар? Кана, бисмилла деп жеңиздер деп. Оң кол менен жеңиз, кана, бисмилла депчи. Сиз сол кол менен жеп атасыз. Андай болбойт да. Мен сиздин үйүңүзгө бардым мисалы. Машалла. Бисмилла деп сойгонсуз да, иншалла токту. Коюңузду бисмилла деп сойдуңуз беле? Же мусулман бойдон жүрөсүзбү, же христиандыкка өтүп кеткен жоксузбу дегендей да бул. Же христиандыкка өтүп кетчү жайыңыз бар эле, сиз христиан болуп кеткен жоксузбу деп сурагандай болот экен. 5 маал намаз окуган кишинин үйүнө бардымбы? Эч кандай сурабай, алып келдиби тамакты, унчукпай жей беришим керек. Рас антип шекейсиңби, тамагына эмне киресиң анда? Сырттан эле кете бер да. Иншалла көрүшөбүз, иншалла деп мынантип байып кете бер. Жасалма жасайсыңбы, чындап жасайсың, мынантип алып кете бер. Үйүн ичине кирбеңиз, үйдүн несин кыжалат кылбаңыз. Келип алып бисмилла деди, сойдуңузбу, анан сойбодуңузбу, кыбланы карап сойдуңузбу, же сол кол менен тарттыңызбы, же оң кол менен тарттыңызбы? Эмнеде эки күрө болот, ошо экөө тең кесилиш керек. Анан тамак ошо кесилиш керек деп шарттарды үйрөтүп баштайсыз. Кудайга шүгүр. Ата-бабаларыбыз малды бисмилла менен союш керек дегенди этибиз эмес, сөөгүбүз эмес, чучугубузга чейин сиңип салган. Бул рахмат да ошолорго. Кана бисмилла, Кудай жолуна арнадык. Аллаху акбар дейт дагы, жаткырыптыр, кана бисмилла деп туруп, намаз окуганы дагы, окубаганы да эмне кылат? Бисмиллахи, Аллаху акбар деп тартат. Бул каныбызга сиңип калган. Бул шүгүр. Бул жагынан орустар айтканда сомнение кылбай эле коюшубуз керек. Эч экиленбей эле коюшубуз керек. Күмөн санабай эле коелу. Болду, бисмиллахи, Аллаху акбар деп тартат. Анткени курбандык деген бар биздики. Орозо айт деген бар. Анын үстүнө биз меймандос элбиз. Айылдагылар. Куда сөөгө келип калса, кой анан сойбесе болбойт дейт. Кайталана берип бул сиңип калган. Бисмиллахи, Аллаху акбар деп соёт, ушундай кылып. Эми бала чакабызды ошондуктан калыптандырып, үйрөтүп албасак, эртеңки күнү бир-эки китеп окуп алып быдылдашыбыз да мүмкүн. Биздин кыргыздардын даана акерибизди айтып коелу дайыр жолу.
Мисалы мен сіздің үйіңізге қонаққа барсам, адепті қараңыз, адепті. Борсоқты 4 пұштық қылып жасап қойған болсаңыз, бұл жерде қада өткөрүп отқан окшойт. Же бир эскерүү болуп аткан окшойт. Же Куран окутуу болуп аткан окшойт. Өтүп кеткен ата-бабаларды эстеп dem, эскерүү деген ошону айтып атабыз. Куран окуу, мурунку. Балким бир кырсык болгон, ошого бир түлө Кудай тамак өткөрүп аткан окшойт деп дароо сезет экен да. Сурабайлы, борсоктон эле. Анан ал жерде тамашалабай, кылжыңдабай, мылжыңдабай, чыкайып, зыңкайып отуруп, унчпай чайды ичип, анан секин тишип кетип калат экенбиз. Тескерисинче, борсокту сүйрүү кылып жасаса, мурункулар маани өчкөн. Азыр маани бербей калбадыкпы? Мурункулар. Сүйрүү кылып жасаса, бул жер жакшылык эле экен. Той, же болбосо бешик той, же кыз узатуу тою, же келин алуу тою, кыскасы бир ийгилик болуп атат. Ошого эле борсок сүйрүү кылып жасаган турбай деп, анда келген коноктор менен тамашалашып, жашнакай, абалга жараша, шартка жараша, күлүп жайына отура берет экенбиз. Дагы бир мисал. Кыргыздардын даанакерлиги боюнча биз ата-бабалардан ашып кете албайбыз деген айткым келип атат. Мисалы, төргө түлкүнүн терисин илип койсо, бул үйдө кулпуруп болуп толуп турган, энеликке даяр болгон, бардык жагынан жетишкен, адеп ахлак барган жерин мынандай болуп эле бир казанга салгандай эле картошка, пияз, сабыз, мабыз, эт, петпен баарын аралаштырып кууругандай эле кайната, келин, пелин, тияк баян бардыгын бала чаган кайын журтту колго күлүп жайнап колго алып койгонго кызыбызды даярдап койдук дегендей кызын даярдап койчу экен. Дагы жуучу түшүп келсеңиз, болду жана түлкүнүн терисин алып койот экен. Сөйкө салынгандан кийин. Биздин кыз болду бүттү. Орустар айтканда занят болду деп. Сөйкө салынды. Бош эмес эми. Бөлөктөр жуучу түшпөй эле койгула деп. Азыр кызы болуп койгонбу, болгон эмеспи, кыйналып атпайбыз, сураштырабыз аны дагы. Тигинин кызына эч ким болуп турбу, же болуп коюптурбу деп. Кыргыздар муну коюп койгон. Ошентип эле коюп койчу экен. Кокус, баягы куда түшүп койгон киши дагы бир кандайдыр бир себептер менен кайра келип калды. Келсе, баягы түлкүнүн териси дагы эле илинип турат. Анан айтат экен да. Кудам, бияк кандай болуп калды, биз жакпай калдыкпы деши мүмкүн да, ошону айландырып баштасаңыз, кесе айтпайсыз аны да, айландырып айтасыз. Баштасаңыз, тигилер айтат экен да. Ой, дагы бир кызыбыз бар. Силерге айтылган кыз турат дегене. Бул бөлөк кызыбыз бар болчу. Ошого илип койдук. Ал жанагы жалат болбоңуздар деп коет экен да. Мына кыргыздардын даанакерлиги. Ким ушундан өтүп акылдуу боло алат эми, айта алат эми. Биз кыйынбыз деп. Мына ошондуктан Нурмолла атабыз күйгөнүнөн өмүр бою өткөн сабагын өмүрүнүн акырында айтып атпайбы? Тарыхыңды таңганың, тамырсыз болуп калганың деп. Мына ушундай тамыр менен тарыхыбызды, дини баалуулуктарыбызды сонун керемет өздөштүрөт экенбиз. Мисалы, бизде тасмалды аттап кетмей жок. Нанды тебелемей жок. Бирок ал хадис, мавзу деген алып салынган деген сөз. Амал кылынбайт дагы. Бирок мааниси зор. Ал мынтип келет. Кимде ким нанды тебелесе, Кудай Таалам тез арада жакырчылык алып келет деген. Тез арада жакырчылык берет деген. Сайыз убагында билесиздер, 80 канчанчы жылы нан дефицит болбоду эле бир жылы. 80 канчанчы жылы? 86, мына аксакалдар билет. 86 жылы дефицит болгон. Ошондо нанды тебелеп барып, аттап тетиңизин жейм деп баштаган экенбиз. Мына Кудай Таалам берип туруп кайранан жолду ачып койду. Тобо 40-жылдагы ачарчылыкты эстей калышып, баары сонун аксакалдар бар да. Практически болгон нерсе бул. Андан кийин 95-жылы столдун бетин бөлкөнөн свежий пишкан бөлкө бар го. Ортосунан бөлсөңүз жумшак да тиги. Ошол бөлкө менен трапка таппай калып, кээ бир жанагы ичияк тазалаган кыздар, кыз келиндер. Бөлкөнөн менен столдун бетин сүртүп калган экен. Мына сага деп 95-жылы нанга жетпей жаман болдук го бир сыйра. Анан кайра өзүбүзгө келдик. Мына бүгүнкү күндө бала чакаларды көрсөткөндө абайлайлы. Жана жаш балдарды аласта турган, көңүлүн көтөрө турган роликтер экен, сонун экен деп эле берип коюп атабыз, көрсө көрө берсин деп. Ошолорду развивающий, акыл жагынан, билим жагынан, адеп ахлак жагынан өнүктүрө турган жагын көзөмөлдөп карап койбосок, балдарыбызды бузуп албайлы. Эми эмне деген шумдук эми.
бияктан жазып коет экен, колуңарды балга салып, ошо менен ана машинка тербейсиңерби десе, жанагы блогерлер эмне кылат экен? Колун балга салып, аселге. Анан алып алып машинканы терип атат, кымбат, аны да айтат экен. Жана компьютердин баланча моделдеги кымбатын айтат экен. Ошону алып жанагынтип теришиңер керек дейт. Анан анысы брак болот, ыргытат, балды шыбап, анын үстүнө кайра бирдемке чөп чарларды шыбап, анан кайра бочкага түшүп, мына мен мунун атам дейт. Эмне деген өнөр? Бир бал 2 айдын тегерегинде эле жашайт экен. Бал чогултуш үчүн. 1000 деген гүлдөн барып, жана балды чогултат экен. Ошонун жыйынтыгы канча болот? 1 кашык эле бал болот экен. Мага сизге 1 кашык бал бериш үчүн 1 бал арынын өмүрү кетип атат. А тигиле жанагынтип ойноп атат. Ошондой нерсе бизге келбейт деп айта албайт экенбиз. Бизге да келип калышы мүмкүн экен. Эгерде бала чакабызга адал арамды, ысырап эмести үйрөтүп калбасак. Мына Рамазан айы кирип келди, туугандар. Рамазан айында Кур'ан-ы Каримди үйрөтүп, толук үйрөтүп алсак, адал арамды үйрөтүп алсак, улуулар келгенде ордунан ыргып турганды үйрөтүп алсак, Кудайдын бергени. Эртең картайганда мына аталарды болуп карыган кезибизде кор болбойбуз иншалла. Эгерде керсейген маскап кармабаса, адал арамды көп ажырата биле бербесе, атасы келдиби, чоң атасы келдиби, салам алейкум, ва алейкум ассалам деп ордунан козголбой отуруп алган, балдарды чоңойтуп алган болсок, эртең башыбызга бале болот ошол. Пайгамбар кайнатасы эмес, досу эмес. Күйөө баласы Азирети Осмон радияллаху анху кирип келгенде буту башын жыйнай калып атпайбы? Айшенен сурайт. Менин атам Абу Бакыр, андан кийинки кайнатаң Азирети Умар радияллаху анху кирип келгенде буту колуңду жыйнап, иреттелип тыкандан отурган жок элең, кадимгиде бутуң сунуп эле отурдуң. А эмнеге тиги күйөө балаң келгенде буту колуңду жыйнай калдың? Десе, мен буту колумду жыйнап отура калбаганымда Усман өтө адептүү бул. Бул сыртка чыгып алып кирбей эле кетип калмак дейт. Мына адеп ахлактуу. Адеп ахлак ушуну биздин эл өтө сиңирген, Орто Азия эли. Өзбекстан, ачык айталы. Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, татар туугандар, башкир туугандар, ушул жагыбыз өтө сиңишкен. Адеп ахлак, улууга урмат, кичүүгө ызат, нанды тебелемей жок, бисмилла деп жейбиз. Тора түшүп калсан үйлөп жеп коебуз, кылпылдарын ыргытып коюп. Ушул маданият бизге сиңген. Ошондуктан биз ток жашаганбызбыз деп айтабыз да. Бул жакта ошентип балды ойноп, анан жумурткаларды тыштап коюп, 5-6 метр тебеле ойноп атат. А Сирия жананын түрүндөгү мамлекетте ооз ачканга кичинекей тамак таппай атат. Мына биздин абалыбыз. Ошондуктан бала чакага өздөрү тамак аш таап жегенди үйрөтсөк, Кудай буйруса керемет болот экен. Балаңыз 25ке чыгып калса дагы, курсагың ачкан жокпу балам? Эмне тамак жасап коеюн? Мен барам, азыр курсагың тойгузабыз дегендин кереги жок экен да. 10-15ке чыктыбы? 15-20га чыгып, 15ке жетти да тегерегинде. Камыр жуурутуп керек болсо. Мына биз 1-классыбызда нан жапчык. Казанды мындайынан жаап алып эле, мына биз бала кезибизде. Bir казанга 3 чабаты бышырчык. Мына өзүм бышырган 1-классыман баштап эле. Кемпир чалым тарбиясын алсаң үйлөнөт экенсиң да. Кана балам митип кой дейт, ал дейт. Сонун сөз менен. Мынакей деп туруп жаса үйлөтөт, үйлөнүп кете берет экенсиң. Ошентип үйрөтүш керек бала чаканы. Жумшап үйрөтүш керек. Көзүн карай берсек мынантип эле. Эртең башыбызга бале болот экен ошон үчүн. Өмүр бою мен өлбөйм, мен тирүү турам деп айта албайт экенбиз да. Жашоо ар кандай экен. Ошондуктан ата-энеге туура аман болсун ата-энебиз. Ата-энебиз аркылуу бала чакабызда эмне болуш керек экен? Тыкан болуш керек экен. Ушуга bir hadiste aytıp sözümde ceyintықтayın. Kullu amali ibni Adem lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana acizi bihi. Ve la khalufu famis saim atyabu indallahi min rihil miski. Peygamber Muhammed Aleyhisselam hadisi var. Adam balasının her biri jasagan amalının rahatın, жақсылығын өзі көрөт. Өзі үшін жасайт. Орозо гана мен үшін дептир да. Кыямат күнү жазасын, акыбетін, соогун, жыйынтыгын мен өзүм берем. Мындай жактында билбейт экенбиз, кандай сыйлык күтүп атат. Башкача сыйлык экен да, Кудай таалам өзүм берем деп атат. Андан кийинки хадисте айтып атат:
Орозо кармаган пендемдин оозунан чыккан жагымсыз жыт мисктен дагы жакшыраак дептир. Бул жуулбай калган тиштен чыккан жыт деген жок. Ачкалыктан, ашказандан пайда болгон жыт. Анан сонун болот экен, анан тишти жуубай койбош керек. Кайра жууш керек тишти. Жарылып калган болсо жамаш керек. Ана жаңы үйлөнгөн бечара кыз келиндерибиз кыйналып калбасын, балдарыбыз кыйналып калбасын, сооп болот экен. Жыттан туш керек турбайбы деп. Анда чеснокты жей бериш керек кабаттап. Чайнап жеш керек, жөн жутпай. Ана буркурап жата берет мындайынан. Аны айткан жок. Ашказанда ачкалыктан пайда болгон жыт. Керек болсо тишти жуубай жийиркеничти кармагандарды пайгамбар тыйып салган. Керек болсо сарымсак, пияз жеп алдыңызбы? Мечитке жолобо, үйүңдө окучу дейт. Жамаат менен намаз окуу бекемделген сүннөт болгонуна карабай. Эмне үчүн? Силер Куран окуп атканда периштелер деп тыңшайт аятыңа. Анан кандай эле адамда жийиркенгенде периштелер да жийиркенет деген. Көрдүңүздөр? Ошондуктан тишти таза кармаш керек. Бир тишиңиз болсо ошону да жууп тазалап жакшы карашыңыз керек. Жалгыз тишиңиз болсо дагы. Бул менин жалгыз тишим, эртөштүгүм дегендей. Жууп тазалап карашыңыз керек экен. Демек, пайгамбарыбыз дагы керек болсо үйлөнбөй койгон. Бир аял мен ушул кыямат күнү пайгамбардын аялы деп эле тирилип калсам болду. Мени алыңызчы деп суранганда, жанында бир аял айтат, ушуну албай эле койбойсуз дейт. Анткени мунун дейт, ашказандан жагымсыз жыт дайыма чыгып турат деген. Ошон үчүн балдарыбызды үйлөөрдөн мурда, кыздарыбызды турмушка чыгарардан мурда тишин, ашказанын карап туруп анан турмуш жолуна аттандыралы. Себеби бири-биринен жийиркенип, көңүлдөрү чөгүп калбасын. Амин. Жараткан Алла Таала орозолорубузду кабыл кылсын. Ачкалыктан, ашказаныбыздан жагымсыз жыт чыкса дагы кечинде тамак жегенден кийин басылат экен, бирок тилибизден жагымсыз адамдардын көңүлүн талкалай турган сөздөр чыкпасын. Дагы Молла Жами деген китеп бар, Кафиянын шархы. Ушул кишинин китебинде калам деген сөзгө аныктама берген экен. Канжар жарып кеткен жерге шипа табылар, тил жарып кеткен жерге эч качан шипа табылбас деген экен. Анысыгары кимибиздин көңүлүбүздү тилибиз менен ооруткан болсо, Рамазандын айынын шарапаты менен бири-бирибизди кечирели. Жана көңүлүбүздөн бир кыпындай да жек көрүү, кек сактоонун баарын жоюп салып, калыс Алла Тааланын ыраазы үчүн иш кылууну насип кылмага Алла Таала деп Кудайда Тааламдан тилеп кетели. Жана Куран-ы Каримди окугандар, үйрөнгөндөр, окуп аткан Куран хатымыңыздарды кабыл этсин. Үйрөнөн электерге ушул айда Куран хатымды кылганды үйрөнүүнү насип кылган болсун. Валхамдулиллахи роббил аламин. Амин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.